Андан башка жеңиш күнүнүн символуна айланган Георгий тасмасынын тарыхында көбү биле бербесе керек. 1768-1774 жылкы орустар менен Осман империясынын ортосундагы согушта ханыша Екатерина тарабынан крест формасындагы ыйык Георгий ордени кабыл алынат. Тасмадагы кара түс түтүндү, ал эми кызгыл сары түс алоолонгон оттун символун чагылдырат. Башкача айтканда, орус аскерлери барган жерин от менен кара түтүн каптаганын билдирген. Ак падыша доорунда Орто Азиянын элдеринин көтөрүлүшүн мыкаачылык менен баскандыгы үчүн көптөгөн орус офицерлери бул орден менен сыйланган. 1916 жылкы үркүн окуясында миңдеген адамдарды өлтүргөн орус аскерлери дал ушул тасма байланган орденге ээ болгон. Курманжандатка энебизди оор абалга такаган генерал Скобелевдин көкүрөгүнөн да бул тасманы көрө аласыз. Bir учурда Георгий тасмасын кийип, кыргызды кырган баскынчылардын белгисин көкүрөккө тагып алып сыймыктануу эң азында маңкуртчулукка тетейиш. Жалпы жонунан дал ушул тасманы түрктектүү мусулмандар менен согушуп, Крымды багындыруу, Чеченстан жана Дагестан көтөрүлүштөрүн басуу, Батыш Кавказдарды колонизациялоо, Орто Азияны, Хиваны, Коконду багындыруу, Көкдөбөнү алуу, Кавказдагы кызматы үчүн жана Кавказды толук багындырууга катышкан орус аскерлерине берилчү. Буга кошумча басып алган жерлерде христиан динин активдүү тараткан кечилдерге жана диний кызматкерлерге да берилгени маалым. 1918 жылы Георгий тасмасына большевиктер тыюу салган. Согуш учурунда эч ким Георгий тасмасын таккан эмес. Бул тасманы тескерисинче СССРге душмандык кылган генерал Власовдун аскерлери тагынчу. Демек, Совет бийлиги учурунда 45 жыл бою эч кандай Георгий тасмасы жок эле жеңиш күнү белгиленип келген. Бул тасма көптөгөн эски Совет өлкөлөрүндө илимий коомчулук тарабынан империалисттик жана колониалдык саясаттын символу катары кабыл алынса да, өз аталарынын мурасын унуткан карапайым коомчулук бул тасманын тарыхын биле бербейт. Көптөгөн өлкөлөрдө Георгий тасмасын тагынууга тыюу салынган. Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандан башка көпчүлүгүндө жазылбаган тыюу мыйзамы иштейт. 9 май күнү көптөгөн жарандарыбыз өчпөс от деп аталган мемориалдык комплекске гүл чамбар коюп жүрөт. Кыргыздарга бул жөрөлгө Совет бийлиги тушунда өткөн. Бирок Совет бийлиги өзү деле бул жөрөлгөсүз эле 30 жылга жакын жеңиш майрамын майрамдап келген. Православ орустар тээ илгертеден эле өлгөн адамга шам коюп келишкен. Индо-европалык элдер от магиялык жана сакралдык мааниге ээ экендигине терең ишенишкен жана ооругандарды от менен дарылаган. Ирандын отпарастары бир гана үйдө эмес, жада калса сыйынуучу жайдагы, башкача айтканда храмдын отундагы өчүргөн эмес. Римдеги Веста кудайчасынын храмында да өчпөс от жанып турган. Индуизм ишенимдегилер үчүн да от ыйык мааниге ээ. Жада калса адам өлгөндөн кийин өрттөй турган от да храмдагы өчпөс оттон алынып келинет. Ал оттун өчпөй сакталып турушун атайын кастадагы адамдар камсыздайт. Дал ошолордун мээнети менен ал от миңдеген жылдардан бери өчпөй келет. Буга кошумча байыркы антикалык грек ишениминдеги Олимп отун баары эле билсе керек. Монотеизмди карманган иудаизм, христианчылык жана исламдын көз карашында негизи эле өчпөс от түшүнүгү терс мааниге ээ. Анткени чындап түбөлүктүү өчпөгөн от бир гана тозок оту деп эсептелинет. Демек, өчпөс от түшүнүгү бул тозоктогу азаптын бир бөлүгүн ыйыкташтырууга барабар. Кызыл түстөгү от тозоктун, өлүмдүн, кыйроонун, кандын символу. Ал эми жашыл түс жашоонун, бейиштин, молчулуктун символу. Адамга башкы душман болгон шайтандын жана жиндердин субстанциясы да от экендиги белгилүү. Оттун символикасы пирамида жана ар дайым өйдөгө карай бийиктеп турат. Ошол эле кезде пирамида текеберчиликтин, бийиктиктин да символу. Шайтандын текебердигинин айынан жазаланганын эске алсак, бул символика бекеринен тандалган эмес го деген ой келет. Шаманизмде да оттун орду чоң. Бир дагы ритуал отсуз өтпөйт. Сөзсүз түрдө от жагылып, аны тегеренип айлануу жана бакшылардын транс абалындагы бийлери менен коштолот. Совет бийлигинин мурасы катары эсептелинген жайкы лагердеги коштошуу отун жагуу дагы эски ишенимдин калдыгы катары караса керек. Бул символикалык гана тарабы. Эми каражат жагындагы эсептеп көрөлү. Bir жылына орточо эсеп менен Бишкектеги өчпөс оттун күйүп туруусун камсыз кылууга 120 000 сомдук 12 тонна суютулган газ сарпталат экен. Өчпөс отко орточо 30 үй бүлөнүн 1 жылдык газы коротулат. Жөн эле кур абага газ жагуу ысырапкерчилик эмеспи?
Анын ордуна 300 үй бүлөнү газга туташтырып, ошолордун үйүн жылуулап, тамак жасап жегенге шарт түзүп койсок болбойт беле? Тирүүлөр жылуулук жок өлүп жатканда, өлгөндөргө от жаккандан эмне пайда? 9 май күнү кыргыз үчүн апаат күн. Анткени кыргыздар ири саясий державаларынын оюнунда 100 миңдеген уулунан ажырап, миңдегендери дайынсыз жоголгон жана майып болушкан. Кудайым согуш деген балени элибизден алыс кылып, тынчтык насип этсин. Куралдын үнү эмес, балдардын күлкүсү гана жаңырсын.